Урматтуу кыргызстандыктар, мен азыр баягы дагы эртең мен суроого берип мени баягы иш козгоп жүрбөсүн, мен мындай жалпы айтайын. Тилекке каршы биздин мамлекетке чет өлкөлүк жарандарга жер, батир, үй алганга мыйзамды кабыл алып берип коюшкан. Ал мыйзамдын авторлору мен сиздерге айтпай эле коеюн, интернеттен окусаңыздар, ким ошо мыйзамдарды көтөрүп чыгып, ким кабыл алды. Ошол мыйзамдардын айынан бүгүн кээ бир мамлекеттин бизнесмендери, жөнөкөй жарандары дагы келип, биздин эски үйлөрдү, батирлерди, чоң жерлерди, жанагындай промышленный деп коет, сатып алып жатат. Биз эч качан ал мамлекеттин эли менен конкуренция кыла албайбыз, аларда акча көп. Биз де жакырбыз. Биз ошон үчүн батирге жетпей жатабыз. Биз ошон үчүн жер тамга жетпей жатабыз. Мына мен сиздин да кошунаңыздардын үйлөрүн азыр эски эле үй 4 соток 5 соток үйлөрүн бир мамлекеттин элдери сатып алып жатат. Бул өтө чоң коркунуч. Мен жеке оюмча бул кооптуу маселе. Баарыбыздын ойлонтуп турган кооптуу маселе. Себеби үйдү сатып алган адам, чет өлкөлүк адам, ал эч качан ал жерден кетпейт. Ал өмүр бою ошол жерде калат. Ал жер кичинекей там ишкана сатып, ишкана салып же бирдеке иш кылбайт да, ал жеке үй. Биздин жарандар ал мамлекеттин жарандары менен биз тең келе албайбыз. Алар деген бай. Мен кооптонгонум эле, эгер сиздер мени колдоп эртең мен үчүн добуш берсеңиздер, мен парламентке барсам, бирден бир мыйзам болуп, ошол мыйзамдардын баарын жокко чыгарам. Биздин мамлекеттин жарандарына шарт түзүп беришибиз керек. Жер, үй, батир алганга. Бизде көптөгөн мигранттар бар. Төрөлүп жаңы өзүп аткан жарандарыбыз бар. Мына ошолорго шарт түзүп беришибиз керек дагы. Чет өлкөлүк жарандардын массалык түрдө келип биздин квартираларды, жерлерди алганга тыюу салышыбыз керек. Себеби баанын баары ошодон кымбаттап жатат. Мына өзүңүздөр билесиздер, тиги Россиядан качып келгендер келди эле, батирдин баасы кымбаттап кетти. Эл айтып атат, батир бергендер, ыңсабыңар барбы? Арзандат. Арзандаткан эмес. Ошол сиздин тапкан акчаңыз инфляциянын айынан акчанын наркы жоголду. Акчанын наркы жоголду. Инфляция деген эмне? Кымбаттады деген сөз. Сиз мурда 50 миң алсаңыз, 50 миңге мурда алган нерсеңизди азыр ала албайсыз деген сөз. Ошондуктан бири-бирибизди күнөөлөбөйлү.